Assalamu alaikum, hurmatly bekendештер. Жалпы кыргыз элим, кутман кеч барыңыздарга. Кереметтүү борборубуз Бишкек шаарынан жалпыңыздарга жылуу салам. Мен кечки саат деген азыр 9-га 5 мүнөт калыптыр, кечки. 9-га 5 мүнөт калганда жогорку кеңештен чыгып келатып, сиздер менен бир кыскача бөлүшүп коеюн дедим. Бул Кыргызстаныбыздын ак үйү. Акыр эле мен чыгып азыр мен чыгып турмун. Мен чыкканда арканкы хотту жапты охраналар. Но ичкерде жумушчулар бар. Урматтуу бекендештер, бул жакта эмне кылып жүрөсүң, эмне жумуш менен жүрөсүң деги эмне деп балким кызыктар болушуңуздар мүмкүн. Алдын ала айтып кетсем, жогорку кеңешке ак үйгө бир жакшы иш менен келип атабыз. 2-3 күндөн бери буйруса кичинекей бир идеяларыбыз бар эле. Мына ушул идеяларыбыз ишке ашып кеткен болсо, эли журтубузга өтө чоң жардам тиер эле иншалла. Бул негизги медицина боюнча дагы деле ушул Кыргызстанда жасалбай аткан бир топ чоң ири операциялар бар. Кыргызстанда жасай албай аткан. Мына ушул операцияларды Кыргызстанда жасай тургандагыдай, аткарылбай жаткан мыйзамдарды карап чыга тургандагыдай, балким кабыл алынбаган мыйзамды кабыл алып берүүсү үчүн жогорку кеңешке каттап атам. Депутаттардын жогорку кеңештин азыркы учурдагы төрагасы Мамытов Талант Турдумаматовичке эртең буйруса киребиз иншалла. Эртең ал кишиге кирип жеке өзү менен дагы сүйлөшөбүз ушул маселе боюнча. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, урматтуу мекендештер, биз быйыл 2022 жыл кайсыл жерге үй салышыбыз мүмкүн? Сиздерге кызыктар болуп атса керек. Ак ниет аманат коомдук фонду учурдагы келерки ак өргөлөрүн үйүн, тагыраак айтканда муктаждар комплексин кайсыл жакка салышы мүмкүн деп балким суроо салып кызыктар болуп атсаңыздар керек. Мына ушул экинчи муктаждар комплексин биз ушул Кыргызстаныбыздын борбору Бишкек шаарына, Бишкектин так ортосунда болбосо дагы четтерде Сокулук, Алтын Ордо, дагы башка деген четтерге өтө алыс эмес, бирок жумушчулар ушул Бишкекке келип кете тургандагыдай өтө алыс эмес жерге салсак деп аракет кылып атабыз. Азыр жер маселесин карап атабыз. Жер маселесин чечип берүүбүз үчүн ушул маселени дагы колго алып бериңиз, чечип бериңиз деп жогорку кеңешке кирип атабыз. Бул экинчи маселебиз. Үчүнчү маселебиз, урматтуу мекендештер, бир нече адамдардын укугу корголбой жатат. Жалгыз, мисалы айтканда, Зулфия эжебизге окшогон бир нече жалгыз инсандар бар. Жалгыздыгынан пайдаланып, аял кишилигинен пайдаланып, сөз менен басмырлап, башка менен басмырлап, жалгыздык аз келгенсип, ал аялдын жашын токтотпой, көз жашын нөшөрлөтүп аткан бир нече инсандар бар. Мына ушуларды, урматтуу мекендештер, мыйзам чегинде карап, мыйзам чегинде бардыгын ишке ашыра тургандагыдай кылып, мисалы алардын кыялы канткенде орундалат. Ата эне, бала эне ортосу алыстаган инсандар бар. Ортосун жакындатуу үчүн ортосунда 9 ай кардында көтөрүп төрөп койгон, жарык жашоого алып келип койгон эне баланын аралыгы эмне үчүн алыс болуп атат? Булардын аралыгына, ортосуна кимдер ортодо тоскоолдук берип атат? Мына ушулардын толук тактап, тоскоолдук жаратып аткандар үчүн мыйзам чегинде ушул ишти ишке ашыруу үчүн аракет кылып атабыз буйруса. Албетте мындай инсандар жалгыз болбош керек, жалгыз калбаш керек. Албетте жалгыз эмес, эч качан инсан. Жанында дайым Аллах болот. Бирок биз мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз. Мыйзамдуу өлкөдө жашагандыктан сөзсүз ар бир инсандын укугу корголуш керек. Мына ушул иштер менен дагы башка маселелер бар. Ал маселелерди
алдын ала эфирден бөлүшө турган маселе эмес. Ошондуктан урматтуу мекендештер, мен сиздерге толук бөлүшпөй турайын. Балким ишибиз алдыга чыгып, иш план ишке ашып кеткен болсо, аны бөлүшөбүз буюрса. Мына ушундай. Албетте бул жактагы жогорку кеңеште иштеп аткан тааныш агаларыбыз бар, жакындарыбыз бар. Алла ыраазы болсун, атын айтпай эле коеюн. Дайыма акыл насаат кеңешин айтып келген мыкты инсандар бар. Экран артында ушундай эл жакшылары бар. Мына ушулордон Алла ыраазы болсун иншалла. Алдыдагы иштерибизге Аллах таалам береке берсин, ырбаж берсин. Дайым мамилебиз, кызматтарыбыз бир гана Аллах үчүн болсун. Аллах таалам дайым жардам берген болсун. Аманчылыктарда көрүшкөнчө, урматтуу мекендештер, балким жеке инсандарда участок жер болгон болсо, биз үчүн эмес, чыныгы муктаждар үчүн, бир үй бүлө үчүн эмес, бир нече үй бүлө үчүн, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн тартууласаңыздар, ошол жерге биз муктаждар комплекси салып, муктаждарды киргизип, муктаждардын үйлүү болушу менен камсыздайт элек биргеликте. Эгерде кимде мүмкүнчүлүк шарт болгон болсо, бири-бириңиздерге айтыңыздар, колдооңуздар, кубаттаңыздар. Мисалы, Жалал Абадтагы муктаждар комплексинин участогун бир эле агабыз берип койгон. Бекболот деген агабыз. Берип эле тим калбастан бүткөнгө чейин жардамын берген. Мына ушундай мыкты, жакшы инсандар болгон болсо, кабарлашыңыздарчы туугандар, байланышыңыздарчы. Ушул ишти токтотпойлу. Муктаждар комплексин буйруса 7 областка салсак деген ниетибиз бар. Албетте, областка кандай эми? Областтын четин эмес, шаарга жакын жерге муктаждар ушул шаарга чыгып, кичине оокат кылып, бирдеке кылып, үйүндө 4 пирожки болсо да жасап, шаарга алып чыгып сатып, кайра тирлигин өткөрө бере тургандай кылып, ошон үчүн шаарга жакыныраак болуп атат. Туура түшүнүңүздөр. Ошон үчүн туугандар, колдооңуздар, кеңиңиздер ушул ишти биргеликте ашыралы. Быйыл 2022 жылы эгер участок жер чечилип эле калган болсо, Кудай кааласа, могул апрель айы, ороз айы биз пайдубалын, фундаментин баштайт элек иншалла. Анан Зулфия эжебиз боюнча сурап аткандар көп. Албетте, Зулфия эжебиздин аянычтуу чыныгы жашоодогу тагдыры бул сериал фильмине айланып кетти. Мен бул сериалдуу фильмден эч кандай пайда да көргөн жокмун, башка да көргөн жокмун. Акырында сиздер менен бөлүшөм. Эмне үчүн бардыгы көргөзүлүп тартылып атат туугандар? Бул нерсени өтө терең ойлонуңуздар. Мен бул нерсени тартып сиздерге көргөзүп, мен өзүмө упай таап, же өзүмдү жакшы көргөзүп аткан жерим жок. Мага эч кандай пайдасы деле тийбейт. Бирок пайдасы акыреттик жашоомо барганда тиет иншалла. Албетте, мындай жалгыз инсандар жалгыз болбош керек. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, мен ошол эженин тагдыры үчүн, аянычтуу тагдыры үчүн күрөшүп атам. Күрөшүүмдү эч качан токтотпойм. Ал эже жалгыз экен. Буйруса, ишеним артып биздин фондко кайрылгандан кийин биз ал эженин жарык келечеги үчүн дагы да күрөшөбүз иншалла. Аманчылыктарда көрүшкөнчө, алдыда жакшы кабарлар, жакшы жаңылыктарды күтүп туруңуздар. Буйруса, албетте, ниет кылайлы. Зулфия эжебиздин сериалдуу тагдырына, сериалдуу аянычтуу бир ушундай бир чыныгы жашоодогу тагдырына, жакшы жагына күбө болгондо Аллах таалам насип эткен болсун. Мен дагы аракет кылып атам. Себептери бар туугандар. Эгерде бул маселе толук чечилбесе, мен сиздер менен бөлүшөм жакын күндөрдө. Бирок ушул нерсени мен мыйзамдуу жагын карап, мына бүгүн бир эмес, экинчи, үчүнчү ирет мына ак үйдөн чыгып келатабыз. Ушул жагы дагы жөн, четте кайдыгер каралып калган жок. Буйруса, иш аягына грамотный, өтө сонун тактыкта чыгат иншалла. Аманчылыктарда көрүшкөнчө, тынч болуңуздар.